Саламатсыздарбы, сиздер менен Арген Артур. Бүгүн кадимки жөнөкөй же болбосо традиционный бизнести жана тармактык бизнести салыштырабыз. Бирок салыштырардын алдында биз акча табуунун эки моделин карап өтөлү. Биринчи модели акча табуунун жалданып бирөөгө иштеп акча табуу. Бул кандай? Бул болсо биз 40 саат бир жумада 40 саат иштейбиз, то есть күнүнө 8 сааттан 5 күн иштейбиз. 40 жыл иштейбиз, андан кийин 40 жыл иштегенден соң пенсияга чыгабыз жана бир айына алып аткандын 40%-ын пенсия катары алабыз. Мисалы 10 000 сом ай сайын алып жүрсөк, жалданып иштеп өкмөткө же бир жерлерге, биз ошонун 40%-ы бул 4 000 сом болот. 4 000 сом өмүр бою калган жашообузду алабыз дегендечи. Андан кийин биз өзүбүздөн ары өткөрүп бере албайбыз. Экинчи түрү болсо бул жеке бизнес, өзүбүздүн бизнесибизди ачуу. Бул жерде суроолор аябай көп туулат. Мен бизнесимди канча жыл курам? Ушул бизнесимди ачсам күнүнө канча саат иштейм? Ушул бизнесим натыйжа алып келеби? Мунун баарын биз эч качан билбейбиз. Туурабы? Билбейбиз, кандай болорун даже билбейбиз. Капкараңгы бир нерсе да, мындайча айтканда. Жалданма ишти иштеп жүргөндө биз билебиз да, мынча саат иштейм, мындай кылам, муну жасайм депчи. Бирок мындай суроо берип көрүшүбүз керек. Ар бирибиз өзүбүзгө. Азыр сиз деле суроо берип көрүңүздөр өзүңүздөргө. Комментарийге да жазсаңыздар болот. Менин жашоом, мен каалаган жашоону кимдер, кайсы адамдар жашайт? Жалданып иштеп жүргөн адамдарбы же жеке бизнес, өзүнүн бизнеси бар адамдарбы? Албетте бизнеси бар адамдар ушул биз каалаган жашоону жашайт. Туурабы? Эми бул бизнести ала келгенде дагы бизнес өзүнчө эки группага бөлүнөт. Биринчиси жана мен айтып кеткен салттуу бизнес. Же болбосо жөнөкөй, кадимки бизнес дегендей. Экинчиси бул тармактык бизнес. Жана мен айтып жаткан тармактык бизнес. Эми салттуу бизнести карайлы. Салттуу бизнести башташ үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биринчиден бир идея келет. Идея келгенден кийин биз банкка барабыз, канча процент менен болсо дагы акча, кредит алабыз. Ал кредиттин баардыгына товар алабыз. Товар алгандан кийин өзүбүзгө товарга заказ жөнөтөбүз дагы. Эгерде повезет, бизге жакшы алып келип берсе, то есть ошону дагы контролдойбуз. Мисалы чет өлкөдөн келатса, өзүбүз барып алып келишибиз керек. Туурабы? Эч кимге ишенич жок дегендечи. Андан кийин алып келип берет. Алып келип бергенден кийин складский помещение даярдашыбыз керек, помещенияны арендовать этишибиз керек, чтобы ошол товарларды, алып келген товарларды алып кайра сатуу үчүн, туурабы? Андан кийин эле адамдарды жалдап баштайбыз астыбыздан, там уборщица, там охранник, там сатуучуларды, бухгалтерлерди, ушулардын баардыгын жалдайбыз дегендей. Анан ушулардын баардыгын жалдап бүткөндөн кийин определенный акча таап баштайбыз. Жакшы эле акча. Бирок бир суткада 24 гана саат бар жана биз эмне потолокко тиебиз. Максимум бир акчаны эле таап баштайбыз. Бизге кыялыбызга жетиш үчүн дагы көбүрөөк акча керек болчу. Ошондо эмне кылабыз биз? Дагы бир филиал ачабыз. Туурабы? Дагы үчүн дагы бир филиал ачабыз да. Ал бир филиал ачыш үчүн эмне кылабыз? Кайра банкка барабыз, кредит алабыз. Ошол кредитке товар алабыз. Товар алгандан кийин помещенияны арендовать этебиз. Анан бухгалтерия, налог, андай-мындай адамдарды налог төлөйбүз, там бухгалтерия адамдарды жалдайбыз дегендей, туурабы? Кайра эле ошол нерсе келет. Бирок экинчи филиалды контролдош үчүн бизге ким керек? Дагы бир башкарма жалдашыбыз керек. Дагы бир башкарма жалдайбыз. Анан кийин кайра эле потолокко тиебиз. Анан эмне кылышыбыз керек? Үчүнчү филиал ачабыз, жана башка кете берет ушундай элечи. Бирок бир жери бар. 2-3 жылдан бизнесиңиз кандай болуп кетет? Бизнес мындай болуп кетиши мүмкүн. Башкарма, экинчи башкармаңыз баардыгын билет да, туурабы? Астында кол астында адамдар анугат дегендей, сиз деле тааныбашы мүмкүн, анткени сиз барбайсыз деле. Ал лишний акча төлөгүсү келбейт сизге. Өзү ушул бизнести уртап кетиши мүмкүн. Мен өзүм эле өстүрүп кетейин, мен өзүм эле жасап кетейин бул бизнести депчи. Биринчи варианты. Экинчи варианты бар, башкармаңыз анча күчтүү лидер эмес, анан кийин иштете албай бизнесиңизди ал жактагында өлтүрүп, тияктан тапкан, биринчи филиалдан тапкан акчанын баарын экинчи филиалга салып отуруп, ошондо эки филиалдан жок болуп кетет. Салттуу жөнөкөй бизнес ушундай.
Эми келиңиздер тармактык бизнести карайлы. Тармактык бизнеске биз жан келгенде эмне кылабыз? Компания менен келишим түзөбүз. Компания менен келишим түзөр замат компания эмне кылып баштайт бизге? Бизге товарларын өзү чыгарат, башыбыз оорубайт товарга анан, доставканы өзү кылат. Налог, бухгалтерияны өзү төлөйт, полный өзү жасайт. Биздин майда чүйдөгө башыбыз оорубайт. Филиал ачса өзү ачат. Туурабы? Биздин максат эмне? Биздин максат оборот жасоо. Ал берген товарын оборот кылып сатып, же болбосо колдонуп, иши кылып компанияга оборот жасап берүү. Бирок жанагындай эле бизде бир суткада 24 гана саат бар. Анан эмне болобуз? Определенный болгон эле бир товар оборотто жасайбыз, андан өйдө оборот жасай албай калабыз. Ошондо эмне кылабыз бул жерден? Бул жерден компания бизге үйрөтөт, атайын тренингтерге катыштырат. Сиздер дейт, бир партнер таап алыңыздар дейт. Анан ошол бир партнер таап алып, аны дагы ушундай үйрөтүңүздөр дейт. Аны үйрөтсөңөр, андан тышкаркы акчаны компания сизге төлөп берет. Ушул партнерду үйрөтүп өстүргөнүңүз үчүн. Партнерыңыз да жакшы акча табат, сиз да жакшы акча табасыз. Көрдүңүздөрбү? Аябай жакшы бизнес. Андан кийин эмне болот? Канча кааласаңыз ошончо партнер жаздырып алып, өзүңүз акча таба бересиз. Бирок партнерыңыз деле потолок урулат, анын деле 24 сааты бар. Ал эмне кылат кайра? Ага партнер таап бергенге биз кайра жардам беребиз. Ошентип отуруп сиздин укмуштуудай чоң сеть, ушунча укмуштуудай чоң тармак чоң болот, что сиз кийин бизнесиңиз автоматташтырылып калат, сиздин көп деле убактыңыз кетпей эле жакшы акчаларды, чоң акчаларды таап баштайсыз да. Мен салыштыруум ушундай. Мен көбүнчө ошондуктан көп баш оорубайт дегендей тармактык бизнеске көбүрөөк ооп кетем дегенде, чындап айтканда ошондуктан мен тармактык бизнести азыр куруп жатам. Эми сиздердин оюңуздарды мен дагы укмуш аябай кандай билгим келип жүрөт. Ылдый жакка комментарийге жазыңыз, сиз кайсы бизнести тандайсыз? Жана подпискиге бөлүмүндөгү мага катталуу деп жазып коюңуз. Ушундай жакшы видеолорду дагы көп чыгарып турам.